Үйрөнөйүн десең атаң болосо, тиренейин десең энең болосо, негизи эле кыйын болот экен. Күмүш коло тагынап жүрүп эми кичинеден тагынып келе жатабыз небелер. Жерлерде бардар турмуштагылардын абалын сурап, бирок колунда жоктогулардын турмушун сурай турган абал эмес экен да. Мен камчы өглөрлөн Нарына болосо Кочкор району Мантыш айылынан болом. 14 жылдан бери укпай баспай калгам. Кулактын огушу 4-степен дегенди түшүндүрөт. Мындайча айтканда такыр укпайт, ал имплант менен гана укканга болот экен. Буттун базышы болсо билбейм, калыбына келеби же келбейби. Кулактын огушун калыбына келтириш үчүн эле $40,000. Ал эми жүлүнгө операция жасаш эле $20,000 тегерегинде акча болот экен. Өзүм ата-энемден кичине чагым бери ажыраган элем. Чоң апам багып чоң айткан. Чоң апамдан да ажырап калдым. Азыркы учурларда ушул Дордойдо квартирада турам эми. Шарты жок, бирок жашаса боло турган. Өзүм ушул жакта Дордойдон иш үйрөнүп алып, өзүм ылайыкташтырып иштеп тапканга аракет кылам. Жашомо керектелүүчү каражатты, бирок дарыга керектелүүчү каражатты таба албайм. Дарыга керектелүүчү каражаттын суммасы аябай эле чоң болуп калат экен. Дары-дармектериме кээде жетет, кээде жетпейт. Мун айынан бир жолу карызга кирип чыктым. Андан кутулгандан кийин дагы экинчи жолу кирип чыктым. Эми кайра ошол дагы айынан кайра карызга кирип атам чекесинен буга себеп менде кийин чоң муктаждык деген нерсе, бул дары-дармекке болгон муктаждык. Ушул жашка келгенден бери мурун мага желек болуп турган чоң апам бар эле. Ага да керектүү нерселерин алайын, өзүмө да керектүү нерселерди алайын деп тынбай иштеп турчумун. Азыр болсо каяктан андай нерселерге жок. Чоң апам өткөндөн бери өзүмдү таштап койдум. Бардык нерсени өз убагы келет, баардыгы жакшырат деген үмүттөйм. Бирок билбейм, алдыда да кандай турмуш күтүп турганын. Квартира алаган өзү деле чоң көйгөй экен. Ар кайсы жактарга квартира карасын, кээ бир жерлер бул өзү ооруса деп төлөй албай калат деген мааниде, кээ бирлери киргизбей койгон деле учурлары болот. Квартирасы бош турат, сыртында жабылып турган деле учурлар болот, бирок төлөй албай калат деген нерсе менен жакшыраак квартиралары кээ бир жерлери албайт. Өзүм бир атадан жалгыз улмун. Ушул жашка келгенге чейин керектүүлөрүмө жарап калсын деп көп жерлерде иштеп көрдүм. Бирок баары бир ден соолугу тазалардай болуп чогултуп кете албайсың. Анткени бир жагынан табасың, бир жагынан дарыга кирет, экинчи жагынан табасың, дагы бир нерсеңе кирет. Улам томография кыласың, уламда бир жерлериң чыга берет. Ооруган адам баары бир ооруй берет экенбиз. Бир эмес, бир канча жолу аракет кылдым, бирок турмуш жакшырып кетеби деп, бирок акыркы кездери барган сайын көз деле жетпей баратат. Бул жерде Дордойго келип жашап жүргөнүмө 6-7 жылдай болду. Ага чейин ар кайсы жерлерде квартиралап, кээде дос балдардыкына жашап калган учурлар болчу. Бул жака келип жумуш үйрөнөйүн деп аракет кылып
үйрөнө турган жумушумду үйрөндүм, бирок алдыда дагы бизге кандай сыноолор бар экенин мен билбейм да. Таянайын десең атаң болосо, тиренейин десең энең болосо, негизи эле кыйын болот экен. Мисалы башкалар сыяктуу болуп, менде ата эне бар деп бир нерселерге таянып кете албайсың. Кайсыл учур болбосун кыйынчылык болгондо чыгуунун жолун издеген учурлар көп болот менде. Анткени артыңда эч ким турбасын билесиң, чыгыш керек. Кочкордо мага таандыктан барып алчу. Аны убагында сатып, ден соолугумду калыбына келтирип, коляскадан туруп азыр таяк менен багып жүрөм, бирок ошол эле кезде мүмкүн жүрөгүндө операция кыла калганында азыр басып жүрмөкмүн. Угуп жүрмөкмүн экөөнү бирөөсү, бирок меники башкаларга салыштырмалуу бир эмес, эки эле жерден кармаган болот. Оң колумда тургандар Кыргыз Республикасынын ичиндеги мейдаштардык. Бул чоң Азия мир дүйнөлүк турнирлердеги мейдаштардык. Буга чейин аркет кылып жүрүп, күмүш коло таганып жүрүп, эми кичинеден таганып келе жатабыз немелер. Алтындар. Бул кол күрөш Ташкенттен өткөн биринчи месте болгон. Бул болсо дүйнөлүк чемпионаттан 3-чү месте коло. Бул болсо штанга төртү Азия чемпиондуктар деди каражат болуп калган учурларда катышып калам. Анткени өзүмдү өстүрүш үчүн эле келди. Азыр мен элге кайрылат элем. Колдон келсе үй жагынан чоңураак жардам болсо, калган дары мекке керектүү нерселеримди өзүм мүмкүн карызга кирип, кайра чыгып алып кылып деле тапсам окшошоттур, бирок жашаган жериң окшош болсо анда болбойт экен. Ар кайсы жерлерге квартиралап жүрүп эле кыйынчылыктан улам. Акыры бир жакшыраак квартирага чыкканга эч эле мүмкүнчүлүк болбойт. Чыкса деле болот, бирок менде кээде анча каражат болбой калышы мүмкүн. Чын-чынына келгенде казайындар ойлогондой эле төлөй албай да калып жүрүп калбайын дегеним. Мына ошол жердеги квартирага деле ай сайын квартплата төлөйм, бирок көптөн бери толук төлөп утула элекмин. Ошондуктан жалпы элге кайрылып жардам сурайм. Ошол үй жагынан жардам болсо, калган муктаждыктар мүмкүн Аллахтан болуп чечилип кетеби деген үмүт. Тирүүлүктүн муктаждыгы баары бир бүтпөйт экен. Азыр кээ бир жерлерде бардар турмуштагылардын абалын сурап, бирок колунда жоктогулардын турмушун сурай турган абал эмес экен да. Ушул нерселерден кийин мүмкүн жакшы жашоого умтулуш керек экен деген ой келет кээде туруп. Бирок колдон келбейт эч нерсе. Анткени жараткан эмне деп жазса ошону көрөбүз да.